иштеген жүргүлө көлүмү биз менен эс алып жегенде эң сонун табасың издеген толкуну ысык көлүмдүн толкутуп турат өмүрдү үрбиге толуп шаңданып ар бир күн өтөт көңүлдүү ысык көлүм кучагын жайып чакырат ысык көлүм жегине барын батырат ысык көлүм жүрөккө сүйүп толтурдар ысык көлүм жаныма куба толкундар ак жарда көл үстүн айланып ажары кү болуп черпилер ак кеме үн салып айдалып азгырат черке сымбаттуу селкилер кыз жигиттер жетеги кыналып бүтпөй кептери ырахат менен курчалган ысык көлүмдүн кечтери ысык көлүм кучагын жайып чакырат ысык көлүм жегине барын батырат ысык көлүм жүрөккө сүйүп толтурдар ысык көлүм жаныма куба толкундар бегиш аба ырайы күн ысык кезде керектүү буюмдарды тезден чогултам чогултат досторум баарыбыз мөлжегинде бирге таңды тостоону нурлар менен кумбатталып позитивдүү болушкону ысык көл керемет салктан төр калды саналуу мүнөттөр сүйүнүч бардай жүрөктө өтүп нечен чакырым жайылдам акырын кирип келдик ысык көлгө жанымда бар жакыным ысык көл кереметти кыргызымдын дермети байлыгым ысык көл балы сыймыгым ысык көл келер дарегим ысык көл көрөр карегим ысык көлүм кучагын жайып чакырат ысык көлүм жегине барын ысык көлүм жегине барын батырат ысык көлүм жүрөккө сүйүп толтурдар ысык көлүм жаныма куба толкундар Ардактуу теле көрүүчүлөр, салам Кыргызстан түнкү шоу программасында сырт аба ырайы 48 градус болуп жатканда ысык көлдү эстеп жаткан Нурлан Насип жана кыргыз рэпке көпчүлүк салам кошкон Бегиш аттуу мырзаларга кол чабуулар. Ал эми кол чабууларыңыздар менен жана ыраазычылыгыбыз менен Бегиш сизге ыраазычылык билдиребиз. Көп келип туруңуз, сизде узатмакчыбыз. Кол чабуулар. Аны эмесе Нурлан салам Кыргызстандын кадырлуу коногу болуп келдиңиз. Эң алгач ассалому алейкум деп туруп, эки четиндеги турган айымдар жөн эле турган эмес, сиз үчүн жай жана эс алуу боюнча көптөгөн суроолор даярдап, кызыктуу маекке аттанып жаткан кезибиз. Бегиш салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын коногу болуп ырдап кеткен соң Нурлан Насип менен маегибизди башталмакчыбыз. Нурлан, келиңиз төрөгө отуңуз. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, жай 48 градус аба ырайы ысып аткан кезде көпчүлүк меймандар, көпчүлүк адамдар дегеле инсандар эс алууну ойлойт, көлдү ойлойт, сууну ойлойт, ал эми чыгармачылык адамы ырчы дүйнөсүндөгү инсандар кандай убактын өткөрө турган бүгүн ушул маектен белгилүү болмокчу. Бүгүнкү берүүбүздүн темасы жай. Нурлан, эң кызыктуу темабызга келдиң. Ошону менен чындыктан куттуктап өтөбүз биздин кесиптештер менен чогуу. Куш келипсиз. Мынакей биздин Кыргызстанда бейишке теңеп келет. Биздин 4 мезгил тең өзүнө татыктуу мезгилдер өтөт. Жайдай дегендей. Ушу 4 мезгилдин кайсы мезгили сизге эң жакканы? Мага 4 мезгил бирдей жагат. Анткени ар бир мезгилдин өзүнүн сулуулугу жагат да. Жайда мисалы үчүн көл, ысык көл биздин ушул эмелер эске келинет да. Мисалы үчүн кышта мындай эртең менен турсаң кар жааганда бир башкача мындай сезимдер жаралат го. Ошондуктан мен чыгармачылык адам болгондуктанбы мага
бирөөсүн тандап албайм албетте, бирок төртөө бирдей жагат менимче. Төртөө бирдей жагат. Мынакей чыгармачылык адам болгондон кийин биздин оон чыгарган, сиз оончу дагысыз, жаш оончу. Көбүнчө мынакей көлдө мынакей катамарандын үстүндөбү же болбосо теплоходдун үстүндө кетип баратканда ушундай оон пайда болобу, же болбосо кышында үйдө суукта уктап атканда, же жазында жаан жаап атканда, же күзүндө кайсы мезгилде көбүрөөк ырыңыз пайда болот? Биз эми чыгармачылык адам болгондон кийин баягы биз жамгыр жааса, мисалы үчүн жалбырактын үстүндө бир тамчы суу турса деле бизге эмне башкача көрүнүшү мүмкүн да. Эми чыгармачылык адамдар жакшы түшүнөт болуш керек бул нерсени. Анан кийин ошолордон деле таасирленип оон жазышыбыз мүмкүн, мисалы үчүн. Мисалы үчүн жай көл жээгинде абдан балдар ойноп, кыздар ойноп, баягы көлдө жыргап жүргөндөр көрсөң, мындай көл жөнүндө былтыр мен эме болуп келгем. Ысык көл жөнүндө сөзсүз түрдө эмне жыл ыр жасам деп. Сиз жайында көбүнчө кайсыл жерге, кайсыл жакка көбүнчө гастролго чыгасыз? Көлгө. Албетте. Назыр жекем жакшы билет, көлгө көп барабыз. Көлдөн башка жакка барса болбой калат болуш керек. Страус мине аласызбы? Мен алам. Велосипед, катамаранчы. Нурлан, негизи бош убактарыңыздарда деги эле ушул учурда эмне менен алексиз? Могу ысыкта эмне менен сактанып атасыз? Азыр ысыкта мынакей орозо кармадык быйыл. Ошол Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Анан кийин ошон үчүн көпчүлүк өзүң баягы көп эшикте жүргөндө ысыкта кыйналып калат экенсиң орозондо. Ошон үчүн көп кыйнабайын деп бир аз жеңилирээк жумуштар болсо чыгып, азырынча үйдө эле ушул. Эми мындан кийинки пландарыңыз жөнүндө айтып бербейсизби? Эмне кылайын деп атасыз? Кандай пландар бар алдыда? Алдыда пландар көп буюрса. Ушул Ысык көл деген чыгармабызга ошо Ысык көлгө аттанып атабыз буюрса. Жаңы клип тартып келели деп, ошол кереметтүү Ысык көлүбүздү биз даңктабасак, башка ким даңктамак эле, ошондуктан жакшы клип тартып келели деп буюрса аттанып атабыз. Клип дегениңизде бир окуя эсиме түшүп кетти. Сиз Ысык көлгө барып клип тартып, бүткөндө камераңыз Ысык көлгө түшүп кеткенби? Бир эмес, экөө түшүп кеткен. Ошону карыз болуп кутулуңарбы? Ошол менен биз аябай укканда бир күлкүлүү окуя болгондо айтып берсеңиз. Мен негизи ушу көлдө эмем бар окшойт. Ушу камера тартып аткандар же толкунданып кетеби же образга көп кирип кетишеби, былтыр ушинтип атып бир камерасы түшүп кеткен сууга. Өзү кошо түшүп кетип таппай алганбыз. Ким операторда түшкөн? Нурсултан Кубатов деген биздин инибиз болот. Ошол баягы катамаран үстүндө ал биз берки катамаран ырдап атып, анан кийин ушу жакындап калганда үстүнө чыгып кырынбаз болуптур да. Анан кийин оодарылып түшүп кеткен да. Өзү чыккан. Анан кийин улам ар кимибиз кирип ошо анткени баягы катамаран улам толкун болгон сайын жылы берет экен да. Түшүп кеткен жер биз башка жакта эле издеп жүрөбүз. Ошону таппай алганбыз. Нурлан мырза, айтсаңыз, жеке жашооңузга биздин азыркы телекөрүүчүлөр өзгөчө сулуу кыргыздын кыздары кызыктуу болуп атса керек. Сиз жөнүндө көп эле жазышат, бирок бүгүн бизде конокто отурасыз. Бир дагы ушул убакыттан пайдаланып, сиздин көптөгөн поклонницаларыңызга айтып койсоңуз, жеке жашооңузда биз мындай бир аз ушак угуп калганбыз да, жакында үйлөнөт экен деп, ошол чынбы? Мен ушул жерден эми айтып берейин сиздерге, мындай кенен чоң баарыңыздар угуп туруңуздар, жакын келди деп коесуң. Эл журт, Нурлан Насип өзүнүн жашоосу жөнүндө айтып берет экен. Жакыныраак келип угуп калай эми. Айтып бере кой. Буюрса деп койсун. Мен азыр бойдокмун. Чынында жүрөгүмдүн эси табыла элек. Буюрса издөөдөмүн десем болот. Быйыл мына 25ке чыгам. Кудай кааласа, чоңоюп калгандан кийин ушул жөнүндө көбүрөөк издене баштайт экенсиң. Өзгөчө чыгармачылык адамга дагы бир жакшы, түшүнүктүү, жакшы жубай алыш керек. Ошондой жубай издеп атам. Кыздар деп койсун. Кыздардын кулагына күмүш сырга издеп аткан убак экен. Буюрса жакшы кыз табылып калса сөзсүз түрдө эмне. Эми кандай кыз деп мындай мисалы. Эми баягы жакшы деп өзүбүздү эркектер билбей эле укмуш кыздарды айта беребиз да. Анан кийин баягы эң нескиси жүрөгүндө ыйманы бар. Мен чыгармачылыгымды сыйлаган. Өзүн сыйлаган. Өзү да ырдаган. Жок, өзү ырдабайт деп койсо болот. Ушул бир жакшы кыз издеп жүрөм дегенге бир жакшы мисал айтып кетейин. Бир абушка 70ке чыкканча үйлөнбөптүр да. Анан кийин бирөөлөр сураптыр, үйлөнбөйсүң, 70ке чыктың, бул жашоодо үйлөнүп өтпөйсүңбү жок деген десе, мен аябай бир мындай
жакшы бир идеальный кыз таппай жүрөм дейт экен да. Аны ушунча жашка келгичебиз, ооба десе, а эмнеге кыздар жок болсо, алар да бир нормальный эркек издеп жүрүптүр деп коет. Нурлан, сенин огородуң алган чоң бул ташты болсо. Ого, мен мындайраак жылып отурам. Чыга отуруп күйөөгө тийбей калбайбы? Кантип эле жүрөгүңүздүн эси жок. Ушуну бир кантип жок болсун да, ал жүрөк багыш эмне болду анда? Эми жүрөктөр временный эле айтпай атасызбы? Временный бол көтөрөткөн да. Бирок мындай кандай десем мындай келечекке болбой калат да. Нурлан, дагы бир суроо берели. Келечекке макул, пока жүрөгүңүз бош экен. Өзүңүздүн келбетиңизде эмнеңиз жагат, эмнеңиз жакпайт? Өзүмдүнбү? Келбетим, арыктыгым жакпайт. Тишим жакпайт койчу. Каршы тиши жүгөрүдөй соксок. Тишим өзүмө жагат, антип жамандабагыла. Тамаша. Жок, анткени бул сөздү мен азыр эми Мен көрмандарым деле кошулат болуш керек. Тишим көпчүлүк көрмандарыма жагат. Оригиналдуу, эч кимде жок мындай тиштер, Өзү тиш ачык тиштер мындай эмеде бар экен го. Эмнеге азыр Нурлан келгенде андай сүйлөп калдың? Эмнеге? Сен өткөндө айтып атпадыңбы, Нурланга зубочистканын кереги жок деп. Жок, билем, вилка менен эле тазалап коет. Тиш боюнча, келбет боюнча сага көп эле сындар айтылса керек, интернетте өзүң деле байкап калсаң керек. Кээ бир Instagram баракчаларда жана сен эки тишиң ортосуна Вандамды чыгып Сенкилер. Ал чириш болуп кетет. Жок, ошону сүйлөшөйүн деп жүргөнсү мен жок жол калбай жүрдүм беле. О, жол калып унутуп Ошону Санжар кылган. Жок, биз Санжар Сын пикирге негизи көз карашың кандай? Эми баягы тамашага жакшы эле көз караштамын. Биздин азыр темабыз жай болуп атканда, мынакей азыр Ысык көлгө сапар алып атам дедің. Ысык көлдүк туугандар сени кучак жайып тосуп алат болуш керек. Мүмкүн быйыл жайында өзүңдүн жүрөгүңдүн ээсин табам деген аракетиң барбы? Балким кыздарга айтып коеюн, мен көлгө баратам деп коеюн. жок, көлгө баратканда ким менен баратасың? Көлгө киргенде эле барыңар жолдун боюна тизилип туруп алсаңар. Көлгө жакпаса. Сен көлдүк ак буудай кыздарыбыз сени тосуп алса, сенин жаныңда бирөө барбайбы? Айкашып тургула деп. Кач деп. Жок, жалгыз барасың, досторуң менен, Достор менен барам, ата эне менен. Быйыл ата энемди дагы алып барайын деген жакшы үй бүлөмдү багы. Ысык көлдү көрө элек баягы айыл жергесинде жашаган эжекелерим бар. Ошолор да көрө элек бар экен, ошол баардыгын үй бүлөсү менен бар эс алып келели деген дагы пландар болуп атат. Эми алар менен барбасам, достор менен барам буюрса, ошол. Адаттагыдай эле биздин ар бир коногубузга берилип жүргөн суроо бул. Кыргызстан бул сен үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн, Кыргызстан бул менин мекеним, менин жүрөгүм десем болот. Анткени биз кайсыл жака чыксам дагы мен ар дайым жүрөгүм Кыргызстан деп эме болуп турат. Мисалы үчүн көп жакка барсам, эмне биздин Кыргызстан мындай эмес деген мындай башкача сезимдер болуп турат да. Ошондуктан мен Кыргызстан Кандай эмес? Жүрөгүм деп айтсам болот да, Кыргызстан. Албетте эле эң сонун болду. Бул салтка айланган суроо. Менде дагы ушундай эле салтка айланган суроо. Ар бир конокко сурайбыз. Атомдун жанында канча электрон бар? Тамаша. Сүрөткө түшөбүз. Нурлан мырза, келип коюңуз. Сиз эмнеге батасыз билем? Батамы? Экөөбүз Билесиз батабыз. Келиңиз, мен бир машинада. Гүлжайнага жаккан тишиңизди көргөзүпсүңүз. Унан кетейин. Нурлан башың алчы. 1 2 3. Эң сонун болду. Аны эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Нурлан Насип бизде конокто. Кызыктуу маектен соң баарыбызга эле белгилүү кызыктуу оюн даярдаш биз үчүн шарт. Келиңиз, шарттарды сахнадан түшүнүп берейин. Бизге шартка байланыштуу ушу Нурланга да татынакай оюн дайындаганбыз. Анда кеттик. Нурлан Насип. Сага оюн, өзгөчө бир оюн даярдалды. Нурлан мырза негизи ойлонуп турганда эмне кылсак болот? Нурлан жаш, Нурланда күч көп, Нурлан азыр кандай оор оюн кылсак деле эч деле оордук жаратпайт деп ойлонуп отуруп ушуну кылдык. Азыр биздин билишибиз боюнча сиз оончу дагы, ырчы дагы, кээде бийчи, кээде мыкты спортсмен, каратист экенсиз. Канчалык деңгээлде физический күч болгонун текшеребиз азыр. Бул линияны көрдүңүз, элестетиңиз, бул тарапта жакшынакай ГАИ кызматкери Гүлжайна Атаканова прапорщик болот же лейтенант болот. Сиз азыр бул колду кулакты кырмаңыз. Ар жак. Оң кулакты. Бул колду мындай салып алыңыз. Түз кылыңыз. До конца салыңыз мындай кылып. Эми ылдый кылып тетиги полго тийгизиңиз полду. Полду тийгизесиз дагы.
түзүрөк мындай түз турасыз ушуну айландырасыз. Анан мен азыр сизди айландырам. Алдыраак турабыз, Нурлан, Азыр алдыраак туруп туруп турсаңыз алабыз, болот. кичине. Айланасыз кечке, айланасыз. Мен стоп дегенден кийин бул линияны карап туруп түп-түз басасыз. Түп-түз. Барып туруп тетиги обручту алып саларың менен эле бүгүн менин туулган күнүм дегенде же сенин туулган күнүң, ошондой беле бериңиз. Сенин туулган күнүң деп ырдагыча музыкасы жок эле өзүңүздүн үнүңүздү текшере эле. Ырдагыча эле айландырасыз. Обручту айландыра баштайсыз. Айландыра баштайсыз. Сүйлөштүкпү? Айланасыз, түз басасыз, обручту кадап туруп эле ырдагыча айландырасыз. Жок, турган элди карап турган боюнча айландыра баштайсыз. Мындагы. Каласаңыз мындай кылып, кандай сизге көнүмүштүүрөөк болсо. Даярсыз да? Кичине алдыраак туруп алабыз, Нурлан. Телекөрүүчүлөрүбүз даяр болсо, Нурландын Барыңыздар. өзгөчө күйөрмандары токунданбаңыздар, кол аппаратса биз кармап турабыз. Телевизорго жакыныраак чакырбайсың, барсын. Чакырдым. Канча деген Нурландын күйөрмандары азыр биз Нурланды Татынакай оюн ойнотобуз. Андыктан жакыныраак келиңиздер. Шыбырап айтып атасыз атайын? Ооба. Мен шыбырап айтып коеюн, жакыныраак келген. Нурлан, баары даяр. 10 жолу айланып көрөлү башында. 1, 2, 3, кетти. 1. Катуураак. 2. 3. Батыраак айланабыз. 4. 5. Батыраак 6. 7. 8. 9. 8. 7. 9. Нурлан, 1, 2, 3. Көпкө турбай баштаңыз. Көпкө турбай. Тетиги обручка жетиңиз. Кетти. Кой бериңиз. Сиз кой бериңиз. 1, 2, 3. Баса кой, доски, баса кой. Так. Обручту алыңыз. дагы айландырабыз. Колчабылар. Мен ишенген жокмун, чын айтсамчы, Нурлан. Башта үйренди. Бүгүн окшошпой калды. Азыр дагы бир жолу кылабыз, болбосочу. Азыр айланып көрөйүн мында. Айланып келиңиз, анан бирок сөзсүз түрдө мындай эмоция берип туруп бүгүн деген окшош туруп анан айландырыңыз, макулбу? Нурлан Насип ыр жана обруч кеттик. Токтоп калпай. Бүгүн. Эме Нурлан, келиңиз Нурлан, мындай кылабыз анда. Эгерде таптакыр болбой турган болсо, мүмкүн бул жагын түшүп кетсе моюнга кылабыз мына. Бүгүн сенин туулган күнүң. Келиңиз моюнга кылабыз, моюндан түшпөйт. Мен моюнга кыла албасам керек. Кылып көргөн өсүн да. Келиңиз. Мына. Нурланга, Санжар да Нурланга жеңилдирээк кылалы. Бул эми жемим дагысына. Бүгүн сенин туулган күнүң. Оператор учуп кетпесин. Өзүңүз байкагандай эле Нурлан кайсы болсо дене мүчөңүзгө обручту айландырмай сайын Гүлжана сизди кое бербейт, айландырып Ооба, коюңуз. кайсыл бир жериңиз болсо ошону айландырып бересиз. Жок, ал жер болбойт. Кетти. Нурлан. Бүгүн сенин туулган күнүң. Амандыкты тилели, ден соолукта жүргүн. Ачылсын ар дайым, жаштык өмүргүлүң, бактың сүйүн. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын жылдыздуу коногуну Нурлан Насип ойноп берди. Кол чабуулар. Нурлан, ар бир мейманга даярдаган ушундай сонун оюндан соң кур кол кетирбейбиз. Фея сода маркасынан биздин демөөрчүбүздөн белегибизди ыйгарып коелу. Кол чабуулар болсун. Биздин Нурланга болгон Татынакай белектер тапшырып коелу. Башкы демөөрчүбүз Фея сода маркасынан үйдөгү аял заты кубантуучу белектер. Нурлан, бул сизге мүмкүнчүлүктү колдонуп экранга, камерага карап кабыл тилек айтып алсаңыз болот. Эркин микрофон сизге. Чоң рахмат баарыңыздарга, ушинтип көңүл буруп мени да чакырып койгоңуздарга. Ар дайым ушу элибизге ушундай жакшы талыкпай кызмат кылып жүрөңүздөр демекчимин. Кыргыз элибизге болсо тынччылык каалайм, молчулук каалайм. Ушул жайдын ысык күндөрүн жакшылап өткөрүңүздөр демекчимин. Ар бир үйгө бакыт каалайм. Бар болуңуздар. Нурлан Насип биздин жылдыздуу коногубуз болуп кетти. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы уланууда. Нурлан, сизге рахмат. Кол чалыр менен Нурланга узатабыз. чоң ыраазычылык билдиребиз. Ылайым таппай жүргөн, издеп жүргөн сүйүүңүздү быйыл жайында таап алыңыз. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Балким бир жакшыраак жерде издеп көрөсүз. Туура эмес издеп жүрүшүңүз мүмкүн. Фея алгыла, Фея бир
берем фея. Урматтуу агайлар, урматтуу эс алуучулар, баарыңыздарга биз фея тартуулайбыз. Кол жуа турган өзүнчө. Кесилбейт, глицерини менен Вазелини менен. Фея. Фея. Чебачки берем, чебачки. Кукуруза. Фея. Вау, сонун экен. Алтыным десе, ушуну менен эле бүтүп калбайт да. Эң кыйыны бул майды тазалаш керек. Муну тазалаш үчүн бизге бир гана каражат жардам бере алат. Ал фея глицерин жөнүндө айтып жатат. Ал идиштерди жалтыратып, колду да жылмактай кылат. Фея глицерин көз ирмемде идиштериңизге тазалыкты тартуулайт. Апейде, мен өзүмдү көрүп атам го. Фея глицеринден башка бизге бир да каражат жардам бере албайт дебедим беле? Тазалык үчүн бир гана фея глицерин. Ысык көлдү таң сүргөндө карасаң, уйкусунан жаң ойгонуп жаткандай, жаратылыш сулуулугун өзүнө камырамай бүтүн элеп алгандай. Ысык көлдү түш мезгилде карасаң, сулуу кызга алтын сөйгө таккандай, көл бетине күн нурлары чачырап, күмүштөрүн туш тарапка чачкандай. Ысык көлдү күгүм ченде карасаң, толкундары тону көздөй шашкансыйт. Ошол жерде комуз алып бир жигит токтогулдун миң кыялын чалгансыйт. Ысык көлдү түн ичинде карасаң, көшүлүп бир таттуу уйкуга баткансыйт. Жада калсаң, асмандагы айдагы көл уйкусун түнкүзөтүп жаткансыйт. Ысык көлдү түш мезгилде карасаң, сулуу кызга алтын сөйгө таккандай, көл бетине күн нурлары чачырап, күмүштөрүн туш тарапка чачкандай, күмүштөрүн туш тарапка чачкандай. Сүйүктүү замандаштар, баарыбызды чогуу жок дегенде оюбуз менен дагы ысык көлгө сапар алдырткан Гүлзинат Суранчиева Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын бүгүнкү темабыздын экинчи коногу. Кол шагыңыздар менен тосуп алыңыздар. Саламатсызбы? Келиңиз. Көргөтүңүз. Куш келипсиз, Гүлзинат Аябай айым. ысып бүт бар эле аййде мындай веерлер менен өзүнүн музаткан аракет кылып жатканда ысык көл жөнүндө ырдап бергениңиз үчүн мен ойлойм көпчүлүк теле көрүүчүлөргө дагы көрөрмандарга, аталарга, апаларга аябай жаккан
кесип болуп турат. Сизге рахмат айтабыз. Биз азыр Гүлжан экөөбүз сен ырдап атсаң сөздөрү ушундай кереметтүү сөздөр бар экен. Жанагы алтын түш убакта караса кызга алтын сөйкө таккандай дегенде экөөбүз ушундай элестетип Гүлжан экөөбүз көл жээкте жүрүп бизге алтын тагып аткандай тим эле керемет жыр кылып атырбыз да. Карап көрсөк тим эле жай десе эле жайылып алыпсыздар. Биле чогулуңуздар. Конок келди үйгө. Бул чыгарманын композитор Камчыбек Букалаев обонун жазган. Сөзүн Өзү дагы көлдүн кулуну. Ал эми сөзүн болсо Нарынбек Акунбаев жазган. Ырдаган сизсиз, көптөн бери ырдап жүрөсүз. Үнү меники да. Фонограмма эмес. Сөзү он алардыкы, үнү меники. Үнү меники, өзүм текшердим деп койгуз. Ооба. Жай демекчи, мынакей биздин жайда баардыгыбыз эле эмне оюбуздун баары эле отпуска алыш керек, көлгө барыш керек депчи. Мен ойлойм, сиз өзүңүз көлдүн ак суу болгондон кийин ушу көлдүктөр көлгө көп түшпөйт, эмнеге? Негизи мен ушул нерсеге мен өзүм деле таң калам, сиз эле эмес. Мен өзүм көлдүкмүн, бирок көп жылдан бери Бишкекте жашаганга байланыштуу мен жылда ушу сен өзүң айткандай отпусканы күтүп, жанталашып, акчасын төлөп барып көлөккө түшөм да. Ал эми ошо менин туугандарым ичинен же болбосо менин апам деле кээде жүрүңүз көлгө түшүп келем десе, койчу 3 жылдан бери түшө элекмин, түшпөйм деп коет. Эмнеге ушу эмне себеп? Мен ойлойм, эми мындайча айтканда көлдүн өзүнүн бир касиети бар да, ошол мындайча орусча айтканда көзү тоюп, анан морской воздух менен дайыма дем алып, ошол жердин кандай кереметтүү, кандай табигаттуу суулугунда тоюп калышып эле, анан көлдү көрүп эле тоюп түшпөй жүрө беришет. Ошондон түшпөй жүрөт деп ойлойсуз. Ошондой деп ойлойм. Мынакей бүгүн биздин темабыз жай мезгилине байланыштуу болгондуктан, сиз өзүңүз көлдүн кызы болгондуктан ушул убакка чейин жай ортолоп калды, көлгө барып, эс алып, жайды кандай өткөрүп атасыз? Жайды мен дагы ушу жылда жайында отпускага чыгам, мен дагы жумуштарыман, ошондуктан жайды көбүнчө эс алуунун үстүндө өткөргөнгө умтулам да. Үй бүлөм менен көлгө барып келдим, андан тышкары Семеновско ущельеге барып келдим, тоого чыгып ат миндим, деги кылбаган иштин баарын кылып жүрөм да. Эмне күйгөн жоксуз? Көлгө барганда мындай шоколадный болуп келишет го. Негизи мен Түнү келериптир. Жок, негизи мен көлгө барганда эч качан ачык күндүн астында эч качан жатпайм. Эмнеге? Анын мындайча айтканда айымдарга дегеле айымдарга эмес, эркектерге деле негизи загардын эмеси көп, жаман терс жактары көп да, ошондуктан өзүмдү сактайм. Жок, мындай дейт го, көлөкөгө эле жатам. Гүлзат атайым мындай го, бизде колдо бар алтын баркы жок деп, мынакей биздин Ысык көлдө канча деген башка чет мамлекеттен келип эс алып, атайын загар алып кетишет да. Анан кийин жанагындай солярий деп, ал деген искусственный жактан алган, бул ошол жаман зыян да. А биздики деген кышында оорубайт деп ушундай атайын загар алышат го. Эмнеге сиз болбойт деп атасыз? Мен ойлойм, көлдүн негизи Ысык көл деп бекеринен аталбайт болуш керек деп ойлойм да. Анткени негизи көлдүн суусу дары да эң биринчи ошол болуш керек деп ойлойм да. Күндөн башка жерден Бишкектен деле жатып алып загар алып берсең болот. Ал эми чечинип алып жакшы бир жерге загар алып берсең болот. Эч кимге көрүнбөгөн жерге чечинип жатып алып, Ооба, загар алып берсең болот. Ал эми көлдүн Сизге дагы мындай көлөкө эле керек экен, көлөкөгө эле түшүп көлдүн кумуна жатып, анан ошондой эле көлдүн суусуна түшкөн. Жок, сиз көлөкөгө да атпайсызбы? Мен көлөкөгө жатам, көлгө барганда. Анткени мен негизи өзүмдү мындай мулатка кылып элестете албайм. Бизге өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө да бир кичине маалымат бере кетсеңиз. Менин өзүмдүн көкүрөк күчүгүм, жалгыз эле кызым бар. Аты Рузана, 11 жашта. Жалгыз деп айтпаңыз. Азырынча жалгыз, Кудай буйрса келечекте көп балалуу эне болгум келет. 11 жашта. Кудай ошол эмемди кут кылсын, оюмду, омин буйрса барыңардын эмеңер тийип. Биз эртең эле жүрөлү, Гүлжинат төрөптүр жүрүп алып келейли деп эле. Ооба, ошентип жөнөп калсаңар гана дебейм. Анан ошол жолдошум бар. Бир тууганын канчанчысысыз? Өзүм 4 бир тууганмын, 4 бир туугандын 3-үчүсүмүн, 3 кыз, жалгыз эркек. Анан жеке жашоого кирдик, эми үйдүн ичинде да бир суроолорду берсек да, биздин телегөрүүчүлөргө аябай эле кызык болуш керек. Артисттердин мындай канча көйнөгүңүз, канча туфлиңиз бар?
чынын айтканда азыр ушундай 2-3 жыл мурун жанагы биздин силердин кесиптешиңер Нурзат Токтосунова ошол ырчылардын көйнөгүн саткан бир дүкөн ачып, көп көйнөгүмдү ошол жерден сатылып кеткен да. Кудайга шүгүр. Андан бери деле 2-3 жылдан бери чынын айтсам менин кийимим батпай койду да, чынын айткандачы менин көйнөктөрүм, менин туфлилерим азыр мына жайында сезонный распродажа кылайын деп турам. Гүлсенат, айтсаңыз мынакей могу эжелүү кызга эски тон деп коет го. Мисалы, сизди жакшы көргөн сиздин күйөрмандарыңыз келип сиздин 1 жашнакай көйнөгүңүздү же туфлиңизди мага белек катары бериңизчи десе, ошентип берет белеңиз? Эми көйнөктөрүм эгерде атайын мага ушинтип бирөө келип эметсе, эми бир көйнөгүмдү бермекмин, андан Ушул учурдан пайдаланып, урматтуу телекөрүүчүлөр, Гүлсенаттын эгерде чын күйөрмандар болсоңуздар, адресин, телефонун жазып алгыла 0555 455 555 өлмүш 2. Азыр айтып колуп кеттиңиз. Ал эми жай дегенде эле көбүнчө эле эмнегедир баары эс алуу, отпуск деп атпайбы? Сиз ырчы айымы катары, чыгармачылык инсан катары сиз үчүн мындай бир жайдын дагы чыгармачылык жашооңузда кандай пайдасы бар? Иштей аласызбы же ысыкта иштей албай эле эс алып отуруп каласызбы? Жок, мен жылда жайында ушу жайында же болбосо күзүндө бир клип тартырып калганга аракеттенем. Анткени ушул жай мезгилинде ошол эле Ысык көлдөн тартсаң болот. Ошол эле негизи көп жерлер кооз болуп көркүнө чыгып калат да, ошондуктан аракет кылам. Азыр дагы жайында бекер жатпай 2 жаңы чыгарма жаздырдым. Эми азыр Кудай буйрса каражат жагынан жакшы болуп калса, ошолорду дагы клип тартырганга аракет кылам. Айым экенсиз, Гөлдө бизнесиңиз барбы я? Гөлдө жок бизнесим. Каякта бизнесиңиз бар? Бишкекте эле. Бишкекте эле. Мынакей сиз биз бардык кыргыз эли жакшы эле билет. Ошондо көп дагы биздин алыста жүргөн туугандар сизге аябай колдоп, Россияда көбүнчө колдошкон. Сиз конкурска барып Кыргыздын атын чыгарып, желегин бийик көтөрүп келгенде, ошол маалда сиз мынакей көп эле чет мамлекеттерге барып эле жүрөсүз, угуп эле жүрөбүз. Биздин Ысык көл менен мынакей деңиз, океан бардыгын көрүп чыккансыз да, ушу көлгө теңесек болобу? Биздин деңиз, океандын мындай тазалыгы же болбосо сууга түшкөнү кайсынысы артык? Көлбү, деңизби же океанбы? Мен деңизге да түшүп көрдүм, океанга да түшүп көрдүм, бирок ванна 4-өн Жок, үчөөнүн айырмасы менин оюмча ошо суунун эмесинде болот окшойт деп ойлоп калдым да, жылуулугунда. Мисалы, Ысык көлдө мен кандай ысыкта жөн эле 40 градус дегенде жөн эле пляжда кайнап калган күнү дагы Ысык көлгө кирсең суу муздак да. Өзүңө келе түшөсүң да, мындай серги түшөсүң да. А мисалы деңизге түшүп көрдүм, океанга түшүп, аякта суу жыпчылуу, ваннага түшкөндөй эле ошондой болду да. Ошонусу жаккан жок, чын айтсам. Ванна менен душтун эмне айырмасы бар? Жай келгенде отпуск алам деп атасыз, элдер 10 күн 15 күн отпуск алат экенсиз, жайдын баарын отпуск кылып саласызбы? Жок, мен жайында кантип бөлөсүз убактыңыздарды? Июнь айында, июньдун аягында чыгам, 24-июньда жылда. Анан бир 26-августка чейин отпускка 2 айга чыгам. 2 айга. Эгерде мындай секрет болбосо, каякта иштейсиз? Мен секрет деле эмес, бардыгы эле билет, көп эле студияларда мугалим болуп иштейм, вокалдан жана ошондой эле музыкалык окуу жайларда фортепианодан жана вокалдан мугалим болуп иштейм. А сиздин жолдошуңуз дагы өзүңүздүн тармагыңызда иштейби же башка жакта иштейби? Жок, мен жолдошум милициянын капитаны. Андай милициянын капитаны. Ошо ырдырдабайсызбы? Мактап койгон. Капитанбы? Капитан. Так что билем. Кең далылуу азамат. Мен аны ырдап жүрөм. Ооба. Көлгө барып эс алабыз, жайында отпуск алам деп. Ушул Кыргызстандан дагы чет жакка чыгып, кайсыл жактарга эс алып келгиңиз келет? Жайында көбүнчө. Быйыл көлдө эле эс алам. Быйыл көлдө эс аласыз, Көлдүн кайсы жерине барасыз? Чолпон атага барып. Чолпон атага. Мынакей жай айында. Чолпон атага барам. Жай Өзүм төрөлгөн караколго барам. Тууган тушкандардын үйүнө барып, баары менен кой жеп, сүйлөшүп, кичине жайында эс алып келем. А сиз анда татынакай апапакай жүзүңүздү ушул боюнча ар дайым ушу көлөкөдө гана жүрө бересизби? 5 күнгө чыкпайсызбы? Жок, күнгө чыгам. Мына машинада койгон эле күн тетип калам, эмне карайбайсыз? Мисалы, мына бүгүн силердин передачага келатканда эле машинеден чыгып бияка жеткенче жөн эле чуркап келдим. Гүлзенат айым, анда болсо көптөгөн телекөрүүчүлөргө бир жакшы өзүңүздүн кеңешиңизди айтып койбойсузбу? Жайында мындай тердебеш үчүн, кыздар мындай боенуп алганда туштар агып, кремдер ак кетпеш үчүн эмне кылыш керек?
азыр деген кыздарга эгерде макияжды кандай сакташ керек ысыкта, ооба. Азыр абдан сонун косметологияда абдан сонун фиксаторлор бар. Эгерде ошол бетиңди макияж кылгандайын ошол фиксаторду эметип койсоң, эч кандай күн ысыкпы, суукпу таасир бербейт. Катып калат, Катып калат. Кана сиздикин көрсө болобу? Сиз катырып алдыңыз беле? Ооба да. Азыр усо так дайбы? Жок. Макияжды сактайт да, мындай түшүп калбасын, мындай агып кетпесин күн ысыктан депчи макияж. Кандай түшүнбөйсүңөр айыл, уруш кетпейт. Ушу да. Бул жашоодо урушчаксыңарбы? Ну, кандай десем, Мен өзүмдүн ситуацияга байланыштуу, обстоятельствага байланыштуу. Эгерде жин метисе урушуп деле коем. андай сырттан караган адамга аябай жайдары, ак көңүл, мындай ушундай сезилесиз, бирок ошондой да, жиниңизге тийген адам кадемин катыра тургандайсыз, Ооба, катырып коем керек болсо. Мындай элдерге да кызык болуш керек. Менин башымдан деле өткөндө, мен просто биякта эми алып барчу болуп атпаймынбы? Сиздин башыңызда өткөндө, могу гастролдоп жүрүп, урушкан эмеңиз болду беле? Кишилер менен мында мушташкан. Жок, болгон эмеспи? Кудай шүгүр андай болгон эмес. Негизи мен мындай кандай десем, урушканга деле урушчу кишини тандап туруш керек болуш керек деп ойлойм да, кандай десем. Весовой категорияга байланыштуу. Баары менен ажылашып, баркыңды кетирип зачем? Биздин Клара Алибекова деген дагы ырчы айымыбыз бар эмеспи? Мен дагы ошо бир суроодон берип калдым, жөн эле өзүбүз тан. Клара, сен ушунчалык назиксиң, жай сүйлөйсүң, анан урушканды билесиңби? Мындай мушташкан билесиңби десе, жинме тийсе аймап алам дейт. Сиз да ошентесиз. Кудай сактасын, бирок мен чын айтсам акыркы жолу мектепте окуп жүргөндө аймап алгам. Андан бери Мектепте жүргөндө ушул мындай монкундук кандыргыч аймап алган окшойсуз, ошондон бери аймап эле коюңуз. Аймаган негизи начар. Кудай шүгүр ушундай эле болсун. Келиңиз, көрөрмандарыбызга карап туруп жооп берип кетсеңиз, Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул менин сүйүктүү мекеним. Болду. Ооба, ушул сөзгө баардыгы камтылган. Ал эми селфи деген сөзгө аябай көп нерсе дагы камтылган. Мунчалык нерсе эмес болсо дагы сүрөткө түшөлү. Биздин кадырлуу жылдыздуу меймандарыбыз менен салтыбызга айлангандай сүрөткө түшүп, андан соң Facebook, Instagram, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактарга биздин баракчаларыбызга сүрөтүбүздү чыгарабыз. Ошол тарапка Гүлзинат айымга сурооңуздар бар болсо, бизге сурооңуздар, калуу тилектериңиздер бар болсо жайгаштырсаңыз, биз сөзсүз түрдө окуп жана жообубузду бергенге аракет кылабыз. Даяр болсоң сүрөткө түшөлү. Мейли. Туруп түшпөйлүбү? Мейли. Батабызбы? Батабыз. Бардык жакта эле отуруп түшүп калып атабыз. Так, мынакей 1 2 3. Эң сонун болду. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, эң алгач бир кол чаап койсоңуздар, теле көрүүчүлөр дагы, көрөрмандар дагы, баарыбызга эле белгилүү жылдыздуу конокторубуз мындай маектен соң оюн катыштырылат, оюн уюштурулат. Ушул оюндун шартын сизде сахнада түшүндүрөт эле. Гүлзинат Суранчиева, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында азыр ойномокчубуз. Мак ойнойсуз. 48 градус ысыды. Баары элдин баары көлдү ойлоп жаткан кези. Негизи эле ысык көл дегенде бир жолу барабы, 2 жолу барабы, 3 жолу барган болобу. Деги эле ысык көлдү көргөн адам биринчи эле ойго ассоциация менен келген нерсе бул жанагы көл жээкте жүргөн мырзалар, жайымдар. Чебанчики берем горячий кукуруза, туурабы? Азыр сизди биз мындай таланттуу ырчы катары тааныйбыз, таланттуу педагог, вокалист катары тааныйбыз. Азыр таланттуу сатуучу катары сизди текшерүүбүз келип турат. Элестетиңиз, бул тарап көл жээк, Гүлжана айым экөөбүз эс алып турабыз. Сиз ары бери басып туруп бир эле чебачки эмес, колуңузга эмне буюм тийсе, ошонун атын айтып алып, ошондой эле чебачки деп айтылган акцент менен, ошондой эле сөз менен, ошондой эле подача менен сүйлөй бересиз. Түшүнүктүү болду окшойт, э? Эң алгач колуңузда эчтеке жок, бир балык кармагандай чебачки деп өтүп койсоңуз, биз байкап көрөлү. Эгерде ишенбесек, кайра кыйнай беребиз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын мыкты сатуучусу Гүлзинат Суранчиева, ысык көлдөбүз. Баштадык. Чебачки берем, чебачки. Жакшы. Эми бул тараптан баштайсыз. Бул жакты карап туруңуз, столдун үстүндө эмне экенин көрбөйсүз. Дароо эле. Жакада айттым, жакада айтпадымбы? Мынтип эле баштай бериңиз. Келиңиз. Эми сиз бул буюмду сатыңыз. Ошондой эле сөз менен. Мишку берем, мягкую мишку берем. Кыргызча айтыңыз, кыргыздар түшүнбөй калышат.
Мамалакты алгыла. Ошентип эле жүрөбүз мамалакты алгыла. Мамалакты алгыла, сонун мамалак алгыла. Бизге сатпайсызбы? Бизге деген өткөрүңүз да. Чоң кыз мамалак алыңыз, карагылачы кандай Канчадан? сонун мамалак. 5 сом. 5 сом. Эмне үчүн биз бул мамалакты алышыбыз керек? Сиз мына жаныңыздагы жакшынакай кызга подарок кылып бериңиз. 5 эле сом экен калтырып койчу. Эмне, жалко что ли? Мейли 5 сом болсо алайын, бир аздан кийин. Балким буну сатып көрүңүз. Кандай дейт экенсиз? Күндү тоспогон бирок ачки. Ачки алгыла. Көрүңүз Ачки алгыла, карагылачы кандай Гүлзат сонун айымды ачки карасаң эле мындай. алгыла. Гөлдөн экени билинип турат, чыныгы гөлдүн айымы. Линзасы жок ачкини сатып ийген атат. Ошондой эле келиңиз эми талантыңызды байкап көрөлү. Жөнөкөй жаңгак сатып көрүңүзчү. Неудобно экен, ушундай бирден саткан дебейм. Бирден саткан неудобно болсо анда сизге оптон берели, келиңиз. Бир колуңузда кисточка, бир колуңда винил диск, анан жаңгак. Канчалык деңгээлде таланттуу сатуучу экенин чогуу текшеребиз. Кеттик. Диск алгыла, жакшы музыка угасыңар, жакшы эс аласыңар, алгыла, кисточка да бар, жаңгак да бар. Кечиресиз чоң кыз. Тиги балык сататкандырго мейли балыкты алышыптыр. Сиз бунун баарын каяктан алып, эмне кылып сатып атасыз? Эмне, сата берем да, свободный рынок биякта, эмне, балык эле сатыш керек. Бул деген кереги жок буюм болуп атпайбы? Эмне кереги жок эле буюм. Сизге кереги жок болсо, башкаларга керек. Мага деле кереги жок, буну Сага сизге кереги жок керекпи? болсо, башкаларга керек. Эмне, музыканы сүйүүчүлөрүнө керек. Азаматсыз, кочолор. Кечеби кандай болгондо да өзүнүн буюмдарын сатып бүтүш керек экен. Келиңиз анда могу жерде ручка экен бул. Жөн эле эшиктин ручкасы. Келиңиз могу. Жана тройник. Буларды эмне деген сөздөр менен сатасыз? Кайсы ручканы жууп келдиңер, я? Мен офисим ручкасы. Гүлдү, тройник зачем? Тройник алгыла, соткаңарды зарядка кыласыңар, тройник алгыла. А ручканы эмне кыласыз? Ручка эшиңерге тага аласыңар, алгыла. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле таланттуу вокалист, таланттуу ырчы жана өзгөчө таланттуу сатуучу дагы экен Гүлнат Суранчиева. Рахмат. Алдындай убактыңызды бөлүп келип бердиңиз, сизге даярдаган белегибизди карап коелу. Кол чабуулар. Азаматсыз, сиз бир эле чыгармачылыкта эмес, сатуучу жаатында дагы аябай жакшы өнөрүңүз бар экен. Эгерде бизнесте болсоңуз, бат эле товарларыңыздын баарын сатып коюштай экенсиз. Куттуу үйдөн куру чыкпайт деп коет. Биз сизге арналган татынакай белектерибизди кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Үйгө барып генеральный уборка жасайт окшойм. Кудай буйрса, анда эмесе сизге эркин микрофон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу достор, бардыгыңыздарга жакшы эс алуу каалайм жана ошондой эле дайыма жарык маанай каалайм. Бар болуңуздар. Жылдыздуу коногубуз Гүлнат Суранчиева болуп өттү. Жайыңыз жакшы эле улансын. Үйдөлөргө салам айтыңыз, келип туруңуз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кол шагыңыздар менен узатып алабыз. Чоң рахмат. Жайна депчи. Бак ушу Нурланды тарынтып алган жоксузбу экөөсүз? Эмне тарынат? Ошо тишине тишүүйдүң го тиги. Эми аны тишем, ош тишөө көрүнө тура, элдин баары көрүп атпайбы? Жок, көрүп атканы мен байкуш эми жаман болуп кетти го эми. Сен өзүң айттың эле го, аныкын зубочисткан керек жок, вилка менен тазалайт деп. Жок, аны сенден кийин артын коостоп кетпедиңби? Сен муну айтып койгонсуң, мен деген уккан нерсем айта калам го любой жерде. Сен качан айта аласың? Аны эмес, Нурланго мейлим. Жана Гүлнаттын неме сатканын карасаң. Желмоңузда сатат экен, ырчы. Карасаң, дискти албасаңар албагыла, башкалар алат. Бирок дискти ким алмагыр, Айтмакчы. Биз эми бияктан да биз дагы биринчи сезон бүтүп эми көлгө кетет эмеспизби? Ооба, көлгө барып биз дагы эс алып. Сатира саталыбы? Күлкү деп. Күлкү берем, күлкү, ысык, горячий күлкү деп. Жок, сен монтипчи, боенбой туруп, жоолук салынып туруп, жашынакай ачки кийип туруп эле кукуруза сатсаң, сени эч ким таабайт. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бир нерсенин өзүнүн чеги бар. Эс алуу деп эле күндүн алдында көп жатып карайып кетпеңиздер. Эс алууңуздар мыкты улансын. Туура айтасың, Санжар. Биз жалпы кыргызстандыктарга жана ошондой эле конокторго суранып кетет элек, тазалыкты сактаңыздар. Берметте болгон биздин ысык көлүбүздө дагы көп жылдары эс алуу өткөзөлү деп таза сактап жүрүңүздөр. Эс алууңуздар ден соолукка пайда алып келсин. Жалпыңыздарга жакшы маанай, жагымдуу эс алуу каалайбыз. Биз сиздер менен эч качан коштошпойбуз. Кайра кийинки жумада жолукканга чейин саламатта туруңуздар. Бүгүнкү кечебиздин алып баруучулары Назира Жетигенова, Гүлжайна Атаканова жана ошондой эле биздин татынакай жигитибиз, таланттуу жигитибиз Санжар Мыкыев болмокчу. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан!